келип жапкандан кийин эле мага кабар беришти, мына кармап келдик, бияка жаптык, камаган атабыз деп. Анан ушу бир 6-7 саат бою сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Муну камап койгондо биз мамлекетке 1 тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан, муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты, мени камап койгон менен эч нерсе келбейт, андан көрө мен ошол баякы мамлекеттен алганымды же болбосо баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз. Менин чечимим бул Кыргызстанда биринчи эле жолу болуп аткан жок да, дүйнөлүк практикада колдонулуп аткан, башка мамлекеттер колдонуп аткан бул практика. Камап койгондо эмне пайда? Мамлекетке чыгым келет, андан көрөкчө кустуралы, баардыгын алалы дегендей.